Биздин урматтуу, сүйүктүү болгон көрөрмандар, амансыздарбы? Кутмандуу кушубак күнүңүздөр менен кайрадан эфир аркылуу көрүшүп турганыбызга кесиптешим жана мен абдан кубанычтабыз. Саламатсыздарбы? Макала капчалакап бул кандайдыр бир окуядан же уламыштан улам калган кеп. Мисалы, илгери бир өткөн заманда аябай тентек бала болгон экен. Анын аты Телебай. Мындан улам эл оозунда Телебай тентек деген лакап калган. Дал ушул сыяктуу менен да бир окуя бар. Уламыш дейбизби? Илгери бир убактарда Асан деген киши болгон экен. Ал болборсу нерсеге ойлонуп, кайгырып кычалат боло берчү да. Мисалы кыш келсе, кыш мезгилинин айы кумурскага эмне кантет деп ошого да капаланып өрчү экен. Ошондон кийин кей берген адамдарды, ай сен Асан кайгы турбайсыңбы деп коюшат экен. Абдан жакшы, кызыктуу бир маалымат болду. Урматтуу көрүүчүлөр, дал ушул макала каптардын негизинде студенттер, жаштар арасында биз сурамжылоо жүргүзгөнбүз. Анда урматтуу көрөрмандар, кезек сиз билесизби рубрикасында. Салам достор, бул сиз билесизби рубрикасынын кезектеги чыгарылышы. Бүгүн макалдар боюнча студенттер арасында сурамжылоо жүргүзөбүз. Биринчи жолугуш. Жаңылбас жак, Көрүлбөс моюн. Же макалдан жокмун да. Билбейт. Тартпайлабаңыздар же. Адепсиз бирдек алат. Атка окшош. Тартпайлабаңыз. Жок, укпап мындай макалдарды. Мен макалдын башыгын айтам, сиз улайсыз. Жакшыга бир сөз. Адептүү алкыш алат. Адепсиз тартпайлабаңыз. Жаңылбас жак, Көрүлбөс моюн. Жаңылбас жак. Биринчи жолугуш. Жаңылбас жак, мүдүрүлбөс. Же макалдан жокмун да. Мүдүрүлбөс туяк. Болбойт. Туяк била. Эстен чыгып атат, ошол макалдар кызык. Адеби жок жигит. Жок, билбейт ким. Адеби жок жигит. Жүгөнү жок. Аттай. Жүгөнү жок. Адеби жок жигит. Жүгөнү жок. Билбейт. Атка окшош. Атка окшош. Азамат акылдуу болсо, алганы. Азамат акылдуу болсо, билбейт экен. Алганы билбейт ким. Алганы жок, билбейт ким мунусун. Билим. Жок. Азамат акылдуу болсо, билбейт ким. Бийикке жетет. Алтын. Адептүү алкыш алат. Адепсиз. Сиз налат алат. Адепсиз. Адепсиз бирдек алат. Кышыга бир сөз. Жаманга миң сөз. Жаманга миң сөз. Жаманга миң сөз. Жаманга. Миң сөз. Жаманга миң сөз. Кышыга бир сөз. Жаманга миң сөз. Быйыл ошму канча жылдыгын белгилейт? Быйыл 85. Быйыл ошму канча жылдыгын белгилейт? Быйыл ошму тактоштосун өткөн примерно 10 жылдыкпы? 85. 85 жылдыгын. Сиздер ошмунун студентсиздерби? Ооба. Эмне үчүн ошмуну тандадыңыздар? Жаккан үчүн негизи эле чагат. Жагат. Сон бардык шарттары. Рахмат. Ошто эң эле жакшы деп эсептейм ушул университет. Ошон үчүн ушул немеге тапшырдым. Сиз эмнеге ошмуну тандадыңыз? Мамлекеттик университет. Күчтүү, билимдүү мугалимдер окуйт ошого. Анан ошмуда окуп көп нерсеге жеттик, көп нерсени билдим. Мен баткенден болом, эң жакшы неме. Мен үчүн эң выгодный болгон ушул. Жамгырчиева
кыргыз филологиясы жана журналистика факультетинин кыргыз адабияты кафедрасынын профессору, илимий педагогикалык ишмердүүлүгүндө 3 монографиянын, окуу колдонмолордун жана программалардын, 80ден ашык илимий макалалардын автору. Ошмуда мен өмүрүм 35 жылдык өмүрүм өттү Ошмуда. Ошол 35 жылдын ичинде андан тышкары, бул иштеген жылдарым болсо, андан тышкары 4 жылдык студенттик күндөрүм бар да. Студенттик күндөрдөн баштап бир топ көп кызыктуу окуялар болду. Айрыкча студент кезиме токтолсом, мен 86-жылы артыкчылык диплом менен бүткөм филология факультетин. Март майрамынын алдында, энелер майрамында азыркы УТРК Ош Сулайман тоонун түбүндөгү Ошмунун балансына өтүп аткан ошол сонун сыймыктуу иш болуп атат. Ошол жерге Анаш Кадырова деген диктор эже бар эле, эскиден мыкты диктор эле, ал мезгилде катуу иштеп аткан. Анан ошол энелер күнү боюнча сүйлөттүргөн. Анан биздин факультет көп булуттуу болгон үчүн бул жагымда өзбек кыз, бул жагымда орус кыз отурат, мен ортодо отурам, мен сүйлөйсүң деди, кыргызча сүйлө деп. Анан энелерди куттуктап сүйлөгөм да. Ошол күндөр эсте калды съемкада. Эми мен СССРдин профсоюзунун стипендиясын алып иштен окудум да. Ошму мен жашоо образым. Себеби күндө ушул жерге келип, өмүрүмүн көбү ушул жерде өттү. Анан Ошму кызмат иши боюнча менин түздөн түз мекенге кызмат кылганыма себепчи болгон, миссиямды аткара турган жерим да. Өтө ыйык көрөмүн Ошмуну. Анан мында андан тышкары үй бүлөдө дагы мен Ошму менен байланыштамын. Себеби менин балдарым ушул жерден, уулум, келиним, кызым ушул жерден бүтүштү окууну. Магистратура, ординатуралардан окушту. Бул жагынан дагы мен Ошмуга өтө өзүм милдеттүү эсептеп, өзүмө сыймыктанып, анан ыйык сыйлаймын. Өтө улуу тутам Ошмуну. Ошму ошо бара-бара мага жашоо образына айланып калды деп айтканым ушундан. Биздин окуу жайда күн сайын мамлекеттик, республикалык деңгээлдеги жолугушуулар, иш-чаралар болот. Бул жумадагы чектөө эмес, сиздерди көптөгөн жаңылыктар жана иш-чаралар күтүп турат. Анда алдыда урматтуу көрүүчүлөр, жаңылыктар маалыматтык программасына берсек. Ошмунун медициналык клиникасында кардиохирургиялык операция жасалды. Кыргыз жана Кытай окуу жайлары эки тараптуу кызматташтыкты бекемдөөдө. Эки элдин достугун жана маданиятын жайылтууга арналган адабий кече өттү. Окуу жайда жаш илим позаттуу окутуу долбоору башталды. Ошмуда 400-гө жакын окутуучу педагогикалык чеберчилигин өстүрүү курсун окуду. Эфирде Ош мамлекеттик университетинин жаңылыктары, аны мен Жаннат Салкарбек кызы тааныштырам. Саламатсыздарбы? Ошмунун медициналык клиникасында биринчи жолу кардиохирургия боюнча бейтаптын жүрөгүн токтотпой, согуп турган абалда ачык түрдөгү коронардык артерияларды айланып өтүү хирургиялык операциясы жасалды. Операция Ошмунун медициналык клиникасынын кардиохирургу Жакшылык Абдимуталип уулу баштаган клиниканын дарыгерлери жана Орусиядан чакыртылган кардиохирург Бакытбек Кыдыралиев тарабынан жасалды. Учурда жүрөгүн операция жасаткан 60 жаштагы бейтаптын абалы туруктуу. Учурда окуу жайдын клиникасында операция бардык түрү жасалат. Клиниканын бөлүмдөрү акыркы заманбап үлгүдөгү медициналык шаймандар менен жабдылган. Өзгөн районунун 60 жаштагы тургуну Каныке Эргешова 3 жыл аралыгында жүрөгүнө 2 жолу операция жасаткан. Бирок оорусу өтүшүп кеткенине байланыштуу Ошмунун медициналык клиникасына кайрылган. Дарыгерлердин жардамы менен бейтапка коронардык артерияларды айланып өтүү хирургиялык операциясы жасалды. Операциядан кийин Каныке Эргешованын абалы жакшы. Аябай жакшы болду. Аябай жакшы доктурлар удачный болду. 28 күн операция болду. Эми басып, азыр жакшы болуп калдым. Ошол жерде иштеген мед кадердин акылат жандарына чоң ыраазычылык билдирем.
терең иштерине ийгиликтер болсун. Коронардык артерияны айланып өтүү хирургиясы айланма хирургия катары белгилүү. Ал бейтаптын жүрөгүнүн кан агымын жакшыртуу үчүн жасалат. Бул кардиохирургиялык операциянын өзгөчөлүгү бейтаптын жүрөгүн токтотпой, согуп турган абалда жасалат. Хирургдун айтымында 2 күн ичинде Бейтап Каныкей Эргешова үйүнө чыгарылат. 8 күн мурун жүрөгүн операция болду. Операция шаварды канал шунчалык наработу шунчасы. Аны биз совместно менен агайым Катарлиев Бакыт Кайпековичтин командасы менен чалса бердик. Азыр 2 күндөн кийин пациенткабыз уже выпускка дайыр. Кандай же? Сактап калдыңызбы? Ошмунун ректору Кудайберди Кожобеков Каныкей Эргешовадан кабар алды. Бейтапка клиникада тиешелүү жардам көрсөтөөрүн айтты. Ошмунун медициналык клиникасында оор жана жеңил операциялар жасалуусуна бардык шарттар түзүлгөнүн кошумчалады. Мына кече жакында ошол биринчи ачык ошо кардиохирургиялык операция болду. Мен азыр ошол пациент менен таанышып чыктым. Абдан жакшы, уже эртең үйүнө чыгып аттыр. Мындан кийин дагы буюрса уже кардиохирургиялык операцияларды жасап, мындай көп жерде мүмкүн аткара албай турган, көп жерде түштүктө жок операцияларды ошол Ош мамлекеттик университетинин медициналык клиникасында жасай турган шарттарды түзгөнгө будан кийин дагы аракет жасайбыз. Буга чейин медициналык клиникада өпкөгө жана ашказан рагына чалдыккан бейтаптарга операция жасалган. Бөлүм акыркы заманбап үлгүдөгү медициналык шаймандар менен жабдылган. 2023 жылдын февраль айында клиникага 2022 жылы чыгарылган 4-1 лапароскоп аппараты алынган. Ал аппарат аркылуу абдоминалдык хирургия, гинекология, боор жана урология багыттарында операция жасоого болот. Министр Догдургүл Кендирбаева 1 февральда Кыргыз делегациясынын Сиян шаарына болгон иш сапары учурунда Түндүк Батыш университетинин жетекчилиги менен химиялык инженерия, археология боюнча адистерди даярдоо мүмкүнчүлүктөрүн карады. Симпозиумда Ош мамлекеттик университетинин ректору Кудайберди Кожобеков, Исхак Разаков атындагы Кыргыз мамлекеттик техникалык университетинин ректору Мирлан Чыныбаев жана Карасаев атындагы Бишкек мамлекеттик университетинин проректору Гүлзат Исаматова жогорку окуу жайлардын ишмердүүлүгү тууралуу айтып беришип, Түндүк Батыш университети менен эки тараптуу кызматташуу жөнүндө келишимдерге кол коюшту. Түндүк Батыш университетинин алдындагы мектепке барганда министр окуу жайдын жетекчилиги менен Кыргыз жана Кытай мектептеринин байланышын чыңдоонун алкагында Бишкек шаарындагы номер 95 мектепте STEM лабораториясын ачуу пландарын талкуулашты. Ошмуда Алишер Наваи жана Захриддин Мухаммад Бабур улуттар аралык достукту жана маданиятты жайылтуунун жарчысы аттуу адабий музыкалык кече өттү. Адабий кече Кыргызстан менен Өзбекстандын ортосундагы адабий жана маданий байланыштарды бекемдөөгө жана Ошмунун 85 жылдык мааракесине арналып уюштурулду. Бүгүнкү күндө Кыргызстан менен Өзбекстандын маданий, гуманитардык алмашуу жаатындагы байланыштары мамлекеттик деңгээлде бекемделип жатат. Аны менен катар Ошму Өзбекстандын 40тан ашуун жогорку окуу жайлар менен кызматташып келүүдө. Кененирээк кийинки материалда. Адабий кечеге баардыгыңыздарды кош келиңиздер демекчимин. 9 февраль өзбек жазуучусу, мамлекеттик ишмер Алишер Наваинин, 14 февраль жазуучу ойчул Захриддин Мухаммад Бабурдун туулган күндөрүнө арналган Ошмуда улуттар аралык маданиятты жайылтууга багытталган иш-чара болду. Алишер Наваи, Muhammad Zahriddin Boburlar, mana Chingiz Aytmatovlar bu ikki xalqning haliga birlashtirib turadigan haliga bir ko'prik sifatida ko'rishimiz mumkin. Mana o'tgan yil dekabr oyida O'zbekiston Respublikasida mana poytaxti Toshkent shahrida, undan tashqari mana Farg'ona, Andijon shaharlarida ham Chingiz Aytmatovning 95 yilligi keng nishonlandi. Иш-чарада студенттер эки улуттун эне тилин даңктаган чыгармаларды көркөм окушту. Алар кыргыз, өзбек тилинде улуттук ырбийлерди аткарышты. Иш-чаранын жүрүшүндө Ошмунун ректору эки өлкөнүн тарыхын, маданиятын жана салттарын алып жүрүүчү кыргыз жана өзбек тилдеринин өзгөчө маанисин белгиледи. Бул албетте ошол эки өлкөнүн жетекчилигинин ортосундагы биздин карым-катнашты бекемдөөдөгү чоң эмгеги деп ойлойм. Ошонун мүмкүнчүлүктөн пайдаланып, биз эгерде ушундай жакшы маданий, гуманитардык
алмашууларды жасай турган болсок, бул ошол эки өлкөнүн ортосундагы достуктун, ынтымактын бекемдөөсүнө биздин кошкон салымыбыз болот деп ойлойм. Адабий музыкалык кечеде катышуучулар кыргыз-өзбек улуттарынын ынтымагын бекемдөө, кыргыз элинин руханий дөөлөттөрүн, каада салттарын, үрп-адаттарын даңазалоо боюнча баяндамаларды окуду. Кыргыз адабиятыны өзбек тилине которуш, өзбек адабиятыны кыргыз тилине которуш, ушундай бул жердеги балдарга, мисалы Өзбекстандагы кыргыз мектептеринин балдарына Кыргызстанда чыккан китептерди жеткирип бериш. Анын тескериси бул жердеги өзбек мектептеринин китепканаларына Өзбекстанда чыккан балдар үчүн арналган китептерди жеткирип бериш окшогон. Эми буларды бир четтен санап баарын бүтүрүш кыйын. Колдан келгенче аракеттенип жүрөбүз. Улуттар аралык достукту жана маданиятты жайылтууга багытталган иш-чара Өзбекстандын Ош шаарындагы элчилиги, Кыргыз филологиясы жана журналистика факультетинин алдындагы өзбек тили жана маданияты борборунун алкагында ишке ашырылды. Мунун негизги максаты ушул келечектеги жаштарга, булардын студенттерге бир сабак болсун деген, ушулардан кайсыл бир деңгээлде таасирленип, ошолордун басып өткөн жолдорунан улам булар келечектеги бир багыттарын таап алган болсо, демек бул иш-чара максатына жетти деп эсептелинет. Албетте мындай иш-чаралар эми жөн эле боло калбайт экен, мунун аркасында чоң түйшүк жатат экен. Ошол түйшүктөрдүн баарын камтып отурган биздин жетекчиликке чоң рахмат айтат элем. Эскерте кетсек, 2023 жылдын октябрь айында Ош мамлекеттик университетте өзбек тили жана маданияты борбору ачылган. Аталган жылдын ноябрь айында Алишер Навай атындагы Ташкент мамлекеттик университетинде Чыңгыз Айтматов атындагы кыргыз тили жана маданияты борбору ачылган. Мерим Айтмаматова, Нурсултан Бакай уулу, Ош жаңылыктары. Окуу жайда жаш илимпоз окутуу долбоору башталды. Аны катышуучуларга Ош мунун окумуштуулары жана илимпоздор өтүп, студенттер туура илимий макала жазууну 10 лекциялык саатта үйрөнүшөт. Жылдын аягында мыкты илимий макала жазган 10 студенттин ар бирине 10 000 сом акчалай сыйлык берилет. Максат студенттерди илимге кызыктырып, билимдүү жаштардын калыптануусуна өбөлгө түзүү болуп саналат. Кененирээк төмөндөгү материалда. Окуу жайда жаш илимпоз аттуу окутуу долбоору башталды. Бул долбоордо катышуучулар туура илимий макала жазууну 10 лекциялык саатта үйрөнүшөт. Лекциялык сааттарды катышуучуларга Ош мунун окумуштуулары жана илимпоздору өтөт. Ага ылайык киришүү сабагында окуу жайдын кыргыз филологиясы жана журналистика факультетинин кыргыз адабияты кафедрасынын башчысы Абдымиталип Мурзахметов макала жазуудагы айрым эрежелер аталышындагы окутуу семинарын өттү. Жыйында студенттер илим изилдөө, эл аралык макала жазууда теманы туура тандоо боюнча маалыматтарга ээ болушту. Бирок бүгүн айталык ушунча студенттин катышкандыгынан мен көрсө биздин студенттер деле илимге кайда эмес экендигин байкадым. Анан берген суроолорунан эле булардын канчалык деңгээлде ушуга ынтызар экендиги даана байкалып атты. Демек биздин келечегибизден мындай үмүт менен карасак болгудай. Ушул нерсе мени абдан сүйүнттү. Анан ушул студенттик курактан тартып эң алгачкы кадамын жасай турган болсо, келечекте баягы чоң бир илимий ачылыштарды жасаганын күтсөк болот. Иш-чаранын жүрүшүндө катышуучулар тема боюнча кызыктырган суроолоруна жооп алышты. Ар бир окутууда окумуштуулар жаш илимпоздорго илимий маалымат базалары менен иштөөнүн ыкмалары, илимий макалаларга шилтеме берүү жана анын көрсөткүчтөрү тууралуу баяндамалар боюнча түшүндүрмөлөрдү беришет. Мына ушул стипендияларда дагы критерийлердин бирөөсү студенттин илимге болгон кызыгуусу, анын конференцияларга катышуусу, андан кийин ушул илимий макалаларды жарыялоосу деген критерий бар да. Мына ушул критерийди дагы аткаруу үчүн биз жалпы студенттерди ушул илимий изилдөө иштерине кызыктыруу максатында, мына ушул студенттердин илимий изилдөө иштерине катыштыруу максатында байма-бай ушул жаш илимпоз долбоорунда семинарлардын сериясы уюштурулуп турат. Жылдын аягында мыкты илимий макала жазган 10 студенттин ар бирине 10 000 сом акчалай сыйлык берилет. Ош мунун студенттик кеңешинин төрагасы, мурдагы төрагасы Бектурсун Розали уулу тарабынан түзүлгөн. Бул долбоор тагыра айтканда 2 жылдан бери иштеп, 2 жылдан бери ошол стипендия берилип келет да. Анан долбоордун негизги максаты ошол илимге кызыккан, анан ошол илимий бир изилдөө жүргүзүү
түзүүсү келген студенттер үчүн иштелип чыккан. Долбоордун негизги максаты ошол болуп эсептелинет да. Окутууну жыл сайын ОШМУнун илимий изилдөө бөлүмүнүн алдында түзүлгөн Жаштар кеңеши тарабынан уюштурулат. ОШМУнун Жаштар кеңеши мамлекеттик жаштар саясатын өз компетенциясынын чегинде жүзөгө ашыруучу окуу жайдагы структуралык түзүм болуп эсептелет. Түзүм жаштардын интеллектуалдык, маданий эстетикалык жактан өнүгүүсүнө жана бийик патриоттук сезимде тарбиялануусуна өбөлгө түзөт. Мерим Айтмаматова, Баяман Кенжебай уулу, ОШМУ жаңылыктары. ОШМУда 400-ге жакын окутуучу педагогикалык чеберчилигин өстүрүү курсун окуду. Заманбап технологиялар, билим берүүнү башкаруу, сынчыл ой жүгүртүү, педагогика жана психология багытындагы окутуу ушул жылдын январь айында уюштурулган. Окутууга ОШМУнун жана Ош шаарындагы жогорку окуу жайларынан окутуучулар катышты. Курстун угуучуларына 5 февралда ОШМУнун ректору Кудайберди Кожобеков сертификаттарды тапшырды. Кайсы мамлекеттер мугалимдерди колдосо, ошол мамлекет тез өнүгөрлүгүн. Заманбап технологиялар, билим берүүнү башкаруу, сынчыл ой жүгүртүү, педагогика жана психология багытындагы окутуу ушул жылдын январь айында уюштурулду. Окутууга ОШМУнун жана Ош шаарындагы жогорку окуу жайлардан 400-ге жакын окутуучу катышкан. Окуу жайдын жыйындар залында курстун угуучуларына ректор Кудайберди Кожобеков сертификаттарды тапшырды. Анда биз ошол 15 январдан баштап 27 январга чейинки аралыкта ошол окутуучулар өзүбүздүн ОШМУнун квалификациясын жогорулатуу борбору тарабынан уюштурулган атайын курска катыштык. Алардын катарында өзүм да катыштым. Бул жердеги биздин тренерлер аябай мыкты тажрыйбалуу окутуучулар экен. Биз ошол окуу процессинин мындан ары жүргүзүлүшүндө аябай көп маалыматтарды алдык. Андан кийин издендик. Көп нерсеге жетише алдык деп ойлойм. Педагогикалык чеберчилигин өстүрүү курсу ОШМУнун билим берүүнүн, изилдөөлөрдүн, инновациялардын сапатын өнүктүрүү боюнча стратегиялык пландаштыруу департаменти жана квалификацияны жогорулатуу борбору тарабынан өткөрүлдү. Бул биздин борбордун квалификацияны жогорулатуу борборунун эң чоң иш-чарасы деп айтууга болот. Анткени ректорубуздун жана Ош мамлекеттик университетинин структураларын оптималдаштыруу максатында бул жаңыдан түзүлгөн борбор. Октябрь айында эле түзүлдү эле. Мына ошо октябрь айынан бери өзүбүздүн программалар менен мына ошо мугалимдердин чеберчилигин жогорулатуу курстарын уюштурдук. Окутуучулардын педагогикалык чеберчилигин өстүрүү, квалификациясын жогорулатуу максатында 2015 жылы ОШМУда мугалимдердин билимин өркүндөтүү институту ачылган. 2023 жылы ОШМУнун структурасын оптималдаштыруу максатындагы ректор Кудайберди Кожобековдун буйругуна ылайык квалификацияны жогорулатуу борбору болуп түзүлгөн. Ийгилик болсун, жакшылык болсун, университет өзү өнүксүн. Айыл чарбачылыгын агроном адистери менен камсыздоо максатында ОШМУнун табияттануу, туризм жана агрардык технологиялар факультетинин алдындагы окуу өндүрүштүк ветеринардык клиникасынын ачык эшиктер күнү өттү. Ага Араван районундагы бир нече мектептерден окуучулар келди. Жолугушуунун жүрүшүндө мектеп окуучулары университеттин окуу программалары, окууга тапшыруу жана финансылык жардамдарды алуунун талаптары жана процедуралар тууралуу маалыматтарды алышты. Айыл чарбачылыгын агроном адистери менен камсыздоо максатында ОШМУнун табияттануу, туризм жана агрардык технологиялар факультетинин алдындагы окуу өндүрүштүк ветеринардык клиникасынын ачык эшик күнүнө карата Араван районундагы бир нече мектептердин окуучулары келди. Палатанын ушундай маалыматы бар. Кыргызстан боюнча жогорку билимдүү ветеринардык врачтар болгону 30% түзөт да. Ал эми кээ бир райондордо андан да төмөн. Мисалы, Алай районун ала турган болсок, 10-15% эле түзөт жогорку билимдүүлөр. Калганы ошо орто билимдүү же ветеринардык санитарлар иштеп келишет да. Ошон үчүн биз бул эки адистикти мындай өркүндөтүү менен ушу элибизге, жерибизге ошондой айыл чарбасына бир топ салым кошулат деп ойлойм. Абитуриенттер үчүн уюштурулган иш-чарада ветеринария клиникасынын окутуучулук курамы ар бир даярдоо адистери боюнча кеңири маалымат берип, факультеттин студенттери тарабынан даярдалган маалыматтык мониторингдер менен тааныштырышты. Көптөгөн райондорубуз бизди агрономия жана ветеринария адистиги бар экенин билбейт экен. Биз ошону жеткиребиз деген максатта эрте баштадык да. Жылга биз өзүбүз барчу элек, ал эми азыр ошол через ректорат аркылуу кат жазып, өздөрүн чакыртып атабыз. Алар келип, ошол биздин факультетти
көрүп, биздин лабораторияларды көрүп, ошол ар бир окутуучу өзүнүн баягы кесибин тандасын деп чакыртып атабыз ошол максатында. Мектеп окуучулары ветеринардык клиниканын китепканасына жана окуу корпустарына экскурсия жасашты. Жолугушуунун жүрүшүндө абитуриенттер ошмунун окуу программалары, окууга тапшыруу жана финансылык жардамды алуунун талаптары боюнча маалыматтарды алышты. Мурунтан бул нерселер боюнча кабарым жок эле. Бүгүн келип, кичине 100% болбосо да, 70-80% болсо да сезимдер пайда болуп баштады. Биз үйрөнсөк, кичине болсо эми элге пайдасы тийсе экен деген нерсе болуп калды. Азыр көптөгөн жаштар башка ID, экономист, юрист дегендерге тапшырып кетет экен. Бул тармакта адистер аз экен. Карасаң, окусаң боло турган нерсе экен. Бүгүн атайын биз үчүн уюштурган экен, атайын келдик. Аябай кызыктуу экен, жакшы уюштуруштур. Башка мамлекеттерден өндүрүштөрдү алып келбестен өзүбүздө өндүрүп, өзүбүздө баягындай эме кылсак, Кыргызстандын экономикасына дагы аябай пайда болот. Ошол абитуриенттер ушул жака келип окугула деп сунуштайм. Окуу жайдын ветеринария клиникасы 2023 жылдын октябрь айынан тартып, облустар аралык мектеп окуучулар, абитуриенттер үчүн ачык эшиктер күнүн уюштуруп келет. Себеби бүгүнкү күндө бул муктаждык. Баарыңар деле үйдө ит мышык бар да. Табиаттануу, туризм жана агрардык технологиялар факультетинин алдындагы окуу өндүрүштүк ветеринардык клиникасы 2023 жылдын 5 октябрь Ош шаарынын жана мугалимдер күнүнө карата ачылган. Ветеринардык клиника 5 кабаттан турат, анда окуу лабораториялар, окууканалары, лекциялык окуу залдары бар. Мерим Айтмаматова, Баяман Кенжебай уулу, Ошму жаңылыктары. Келечекте ушул агрономия адистигине тапшырып калса. Университетте Кыргыз Википедиясын тутумдуу өнүктүрүү аталышындагы окутуу семинар өттү. Билим берүүдө кыргыз тилин, кыргыз маданиятын өнүктүрүүдө жакшы курал болуп саналган Википедияда учурда кыргыз тилиндеги макалалардын аздыгы өкүндүрөрүн айткан уюштуруучулар окутуу семинардын алкагында ушул көйгөйдү чечүүгө салым кошуу зарылдыгын белгилешет. Окутуу семинарынын алкагында факультет, колледждерден келип катышып жаткан студенттер тарабынан окуу жайдын тарыхы, эмгектенген илимпоздордун өмүр баяндары, ишмердүүлүктөрү даярдалып, Википедияга киргизилип баштайт. Кыргыз Википедия жамаатын түптөө жана өнүктүрүү максатында окуу жайдын жыйындар залында Викиош 2024 окутуу семинары өттү. Иш-чарага Кыргыз Республикасынын президентине караштуу мамлекеттик тил боюнча улуттук комиссия, Кадам коомдук бирикмеси жана Ош мамлекеттик университети тарабынан демилгеленди. Негизги иш-чаранын максаты бул азыркы ушул Кыргыз Википедиясында кыргыз тилиндеги маалыматтардын жеткиликтүүлүгүн камсыздоо болуп саналат. Мисалы үчүн азыр ар бир адам эле кыргыз интернеттен ошол бир кандайдыр маалымат издесе, орус тилинде чыгат, же болбосо кыргыз тилинде маалымат аз же толук чыкпайт. Ушул маселелерди чечүү, ошол кыргыз тилин өнүктүрүү максатында ушул Кыргыз Википедиясын өнүктүрөлү деп атабыз. Иш-чаранын жүрүшүндө катышуучулар Кыргыз Википедиясынын тарыхы, энциклопедиясы боюнча лекциялар менен таанышты. Студенттер Кыргыз Википедиясынын учурдагы абалы, орду жана келечеги боюнча пикир алмашышты. Википедия колдонуучулар сайтка маалымат жүктөөнү үйрөнүп, кыргыз тилинде ар кандай тема боюнча макала жазышты. Бүгүнкү бул семинар абдан кызыктуу болуп жатат. Мен бул семинарга келгениме азыр аябай сүйүнүп жатам, өзүмө ыраазы болуп жатам. Себеби мен бул бүгүнкү семинардан өзүм аябай керектүү нерселерди ала алдым. Мисалы, биринчиден ушул сайт жасаганды, ушул макала жазганды, ошол нерселерди, көп нерселерди үйрөнө алдым десем эч чамалашпаган болот. Семинарга жогорку окуу жайлардын студенттери, кыргыз тил мугалимдер, окутуучулар катышты. Учурда Кыргыз Википедиясында 79 миңге жакын макала бар. Кыргыз тил бөлүгү 2002 жылдын 3 июнунда ачылган. Мерим Айтмаматова, Баяман Кенжебай уулу, Ошму жаңылыктары. Индустриалдык педагогикалык колледжинин студенти Эрнес Баатырбек уулу эрежесиз эр уруш боюнча мелдеште 1-орунду жеңип алды. Мелдеш Бишкек шаарында өтүп, ага Кыргызстан, Өзбекстан жана Казакстандан 100ден ашуун спортчулар катышкан. Эрнес Баатырбек уулу индустриалдык педагогикалык колледжинин эсептөө техникасын жана автоматташтырылган системаларды программалык камсыздоо багытында 3-курста билим алат. Мушкер студент буга чейин Кыргызстандын жана Өзбекстандын бир жолку, ал эми эрежесиз эр уруш боюнча Жаннат уюмунун чемпиону болгон. Учурда Эрнес Баатырбек уулу 18 февралда Өзбекстанда өтүүчү эл аралык мелдешке даярдык көрүүдө.
Мына ушундай жаңылыктарды тааныштырып, эфирде Жаннат Салкарбек кызы болдум. Биздин жаңылыктарды Ош мамлекеттик университетинин бардык социалдык тармактарынан көрсөңүздөр болот. Кийинки берүүлөргө чейин сак саламатта туруңуздар. Урматтуу көрөрмандар, ар бир нерсенин баш ая болгондуктан биздин дагы эфир өз соңуна келип жетип отурат. Биздин көрсөтүүлөрдү Ош ТВ, Т-Медиа жана регион телеканалдарынан көрүүгө чакырам. Андан тышкардагы Ош Мунунун бардык соц тармактарынан көрө аласыздар. Сиздер менен мен Мерим Айтмаматова жана кесиптешим Чорро Эсенаев болду. Көрүшкөнчө.